Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда базар жоқ каналы. Біз бүгін Соқұлықтың центріндеміз. Ошол Соқұлықтың центріне жақын жерден бір үй сатылаттыр. Азыркы чыгарышта сіздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Мен азыр Фрунзе жана Ленин көчөсүнүн кесилишинде турам. Биздин сатылуучу үй ушул Ленин көчөсү менен 400 метрдей түндүктү карай басып, оң тарапка кирип, Достук көчөсүнө жетесиздер дагы. Бир аз дагы түндүктү карай бассаңыздар, Достук көчөсү 9-үй тугандар, сатылуучу үй. Жалпы аралык 600 метр. Ушул центрден 600 метр түндүгүрөөктө жайгашкан. Видеонун акырына чейин күзөтүп, лайктан басып туруңуздар тугандар. Ал нерсе биз үчүн чоң жардам болот. Мынакей тугандар, сатылуучу үйүбүзгө да жетип келип калдык. Бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дареги Достук көчөсү 9-үй. Көрүп турганыңыздардай блок менен тосулуп, көрүп турганыңыздардай варата орнотулган тугандар. Эми бул жакта суу, свет, газ бар экен. Мектеп, балабакча, мечиттер деле бар, жакын жерде жайгашкан дейт. Соқулук жөнүндө айтсак, Бишкек шаарынын батыш тарабында жайгашкан. Бишкек шаарына өзүңүздөр билген Фрунзе трассасынан көптөгөн по пути машиналар жана маршрутка каттамдары жүрөт. Эми сиздерге үйдүн алды тарабын көргөзөйүн. Мынакей тугандар, биз үйдүн алды тарабындабыз. Мына ушундай көрүнүштө жердин аянты 10 соток экен. Бул жакта узун туурасы 13-кө 4 болгон бир үйүбүз. Толук түрдө кирпич менен бүткөн. Бүткөн жылы 2011 экен. Тышкы тарабынан утеплять этилиптир. Андан кийин киргенде эле оң тарапта блок менен бүтүрүлгөн. Жаңы эле бүткөн 2 бөлмөлүү бир үйүбүз жайгашкан. Узун туурасы 5-ке 4 экен тугандар. Эми үйдүн алдында көрүп турганыңыздардай навес бар. Навестин ылдый тарабы стяжка болуп тур. Документ боюнча айтсак, үйдүн кызыл китеби жана башка документтери баары жайында экен. Эми сиздерге азыр үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн да, андан соң короосун дагы тааныштыра кетем тугандар. Өз оюңузду комментарийге жазып, лайктан басып туруңуздар. Ал нерсе биз үчүн чоң жардам болот тугандар. Үйүбүзгө киргенде эле кухня жайгашкан. Мынакей узун туурасы 1,5 га 5 көрүнөт, болжол менен тугандар. Анан түштүк тарабында мындай көрүп турганыңыздардай жыгачтан болгон терезелер орнотулган. Мынакей тугандар. Эми бул жакта газовый плита бар экен. И кухонный мебелдер. Булар деле калса керек. Андан ары ушул эле кухнядан оң тарапка киргенде биринчи бөлмө, холл, узун туурасы 4-кө 4 экен. Дуалдары штукатурка, потолок гипсокартон экен тугандар. Жана айткандай эле үйүздө паровой отопление бар. Паровой отоплениянын топкасы ушул холлдо орнотулган. Эми ушул эле бөлмөдөн биз оң тарапка киргенде бир спальный бөлмөгө, анан сол тарапка киргенде дагы бир спальный бөлмө бар экен. Сиздерге биринчи болуп оң тараптагы бөлмөнү тааныштырайын. Бул бөлмөбүз деле узун туурасы 4-кө 4 экен. Мына ушундай көрүнүштө. Потолок гипсокартон, дуалдары штукатурка, түштүк тараптан бир пластик терезе орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Пол тугандар линолеум салынган. Бардык бөлмөлөрдүн полуга линолеум салынган. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Эми кайра эле холлго чыгып, сиздерге биздин үйдүн 3-чү бөлмөсүн көргөзөйүн. Мынакей. Бул биздин 3-чү бөлмө, спальный. Узун туурасы 3-кө 4 экен. Дуалдары штукатурка, потолок гипсокартон, пол линолеум тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Үйдүн түштүк тарабынан бир чоң пластик терезе орнотулуп тур. Мынакей. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары орнотулган тугандар. Эми сиздерге үйдүн тышкы тарабындагы мал сарай жана башка помещенияларды көргөзүп, калган маалыматтарды берейин. Кандайдыр бир маалыматтар калган болсо тугандар, үйдүн ээсинин номери описанияда жана экранда бул жерде болот. Звонок кылып, кенен сурап сүйлөшсөңүздөр болот. Содалашсаңыздар да болот. Азыр маалыматтарды берип, сиздерге баасын деле айтам. Мен кайра эле үйдүн короосундамын тугандар. Сиздерге азыр биринчи болуп киргенде оң тараптагы узун туурасы 4-кө 5 болгон блок менен бүткөн үйүбүздүн ички бөлмөлөрүн көргөзөйүн. Бул жер толук түрдө бүтө элек. 2 бөлмөлүү экен. Бирөөсү 2-ге 4 көрүнөт узун туурасы. Экинчиси деле 2,5 га 4 көрүнөт тугандар. 3-кө 4. Бирөөсү 3-кө 4, бирөөсү 2-ге 4 болуп калат. Эгер 5 узун туурасы общий 5-ке 4 болсо. Башыңыздарды ортуп жибербедим да. Эле анда кайра эле
үйдүн алды тарабына чыгып калган маалыматтарды берейин. Бул тарапта биздин үйдүн тышкы тараптагы туалет. Анын жанында көпүркана бар экен. Андан кийин летний душ туугандар. Көрүп турганыңыздардай, бул жакта кандайдыр бир жер жемишекенге жер изи да бар. Анан персик, черешня, алма жана башка бактар да бар экен. Бул үйүбүздүн батыш тарабындагы жерлер. А бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү. Мынакей. Түштүк тараптан, батыш тараптан көрүнүшү туугандар. Эми бул жакта сиздерге көргөзбөгөн мал сарайы калды. Блок менен бүтүрүлүптүр. Азыркы учурда ичинде малдар да бар экен. Анан мал сарайдын түштүк тарабында бир тоокана жайгашыптыр. Мынакей туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Бул курулуш материалына жарап калган теректе бул үйдүн ээсине караштуу экен. Бул жакта өрүк, жаңгак бактары. Кыскасы жакшы жер экен туугандар. Жердин аянты 10 сотук. Сиздерге келсеңиздер, үй ээси 10 сотук жерди ушул жерден ажыратып берет. Эми баасын айтайлы туугандар. Бул үйдүн баасына $23,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин описанияга жана бул жерде экранга калтырам. Звонок кылып көрүңүздөр. Кандайдыр бир маалыматтар керек болсо комментарийге эмес, үй ээсинин өзүнө чалыңыздар туугандар. Ошондой бир минут, сиздерден 1 минут убакыт кетет, бирок үй ээсинен так билип аласыздар. Комментарийге жазсаңыздар, ким жооп берет, жооп бербейби, аны үй ээси көрөтпү, көрбөйтпү, андан көрө номерге салсаңыздар жакшыраак деп ойлоймун. Бизде анан Instagram жана TikTok баракчалар бар. Аларды деле базар жок деп английский буква менен издесеңиздер табылат. Ал жакта ушул үйдүн жана башка Бишкек шаарынан Чүй областына сатылуучу үйлөрдүн сүрөттөрү жана кыскача видеолору, маалыматтары жайгашкан. Ал жактан да кирип көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле бизде Telegram группа да бар. Аны үй жер деп издесеңиздер табылат. Ал жакта үй сатуучулар жана үй алуучулар бар. Сиз деле кирип үй алсаңыз, менин каналымда кездешпеген кээ бир үйлөрдү кездештирсеңиз болот ал жактан. Же болбосо үй сатсаңыз, өзүңүздүн сатылуучу үйүңүздүн сүрөттөрүн жөнөтүп, маалыматтарын ошол жака берсеңиз болот. Лайктан басып, өз оюңузду комментарийге жазасыз туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.